Центера Голдинг компаниясынын аткаруучу директору Скотт Перри менен жолукту. Өкмөт башчы тараптар 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган стратегиялык келишимдин шарттарын өз маал менен аткарып жаткандыгын белгилеп кетти. Скотт Перри жаңы келишимге ылайык жыл сайын алынуучу экологиялык төлөм 310 миң АКШ долларынан 3 миллион АКШ долларына чейин жогорулатылганын эске салды. Андан тышкары ал компания кенди иштетүүнү улантуу үчүн мындан аркы геологиялык чалгындоого дээрлик 26 миллион АКШ доллар кошумча инвестицияларды салууга ниеттенип жаткандыгын тастыктады. Буга чейин Кыргыз өкмөтү жана компания ортосундагы белгилүү бир түшүнбөстүктөр орун алганына байланыштуу биз тараптан геологиялык чалгындоого каражаттар салынбай келген, деди Скотт Перри. Ал кошумчалагандай компаниянын жогорку жетекчилигинин курамы өзгөрүлдү. Учурда 5 башкаруучунун 3-өө Кыргызстандын жарандары. Өкмөт башчы 2010 жылдын апрелинде курман болгондор, жабыр тарткандар жана катышкандардын туугандарынын жана жакындарынын коомдук бирикмелеринин өкүлдөрү менен жолукту. Өз сөзүндө премьер-министр өлкө апрель окуяларында жарандарын жоготуп, чоң күйүттү башынан өткөргөндүгүн белгиледи. Катышуучулар өкмөт башчыга суроолорун узатышып, жана курман болгондордун, жабыр тарткандардын үй бүлөлөрүнө социалдык экономикалык жактан жардам берүү боюнча сунуштарын беришти. Жолугушууну жыйынтыктап жатып, Сапар Исаков айрым катышуучуларды Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлады. Air Arabia компаниясы Кыргызстандын ички рыногун изилдөө боюнча иштерди баштады. Авиация жана туризм жаатындагы биргелешкен кызматташтыктын келечектери тууралуу премьер-министр компаниянын башкы директору менен талкуулады. Премьер-министр Кыргызстан чоң туристтик потенциалга ээ. Буга байланыштуу өкмөт тарабынан өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттыруу боюнча жигердүү чаралар көрүлүп жатканын белгилеп кетти. Сапар Исаков үстүбүздөгү жылдын күз айларында дүйнөлүк авиакомпаниялардын өкүлдөрүнүн катышуусунда ири авиациялык форум өткөрүү пландалып жатканын маалымдап, жана Air Arabia компаниясынын башкы директорун аталган иш-чарага катышып кетүүгө чакырды. Кыргызстандын авиация тармагына инвестиция салуу үчүн бир топ артыкчылыктар бар. Ал өлкөбүздүн ыңгайлуу географиялык орду, атамекендик аэропортту транзиттик максатка колдонуу мүмкүнчүлүгү, авиа күйүүчү майга болгон кымбат эмес баалар жана чет элдик жарандар үчүн электрондук визалар бар деп белгиледи премьер-министр. Мамлекеттик тарых музейине натыйжалуу менеджмент зарыл. Премьер-министр Улуттук тарых музейинин директору Кеңешбек Алмакүчүковду кабыл алып, кызматка дайындалышы менен куттуктап, натыйжалуу башкаруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Жумушта натыйжалуу менеджментке маани бериш керек. Жаңыланган кооз имарат бул бирок анын ийгилигинин сыры сапаттуу башкарууда. Музейди маданий агартуучу, искусствону өнүктүрүүчү жана инновациялык жай кылуу зарыл, деди Сапар Исаков. Өкмөт жүргүзүп жаткан реформалар натыйжаларын берип, элге сезилерлик болушу керек. Премьер-министрдин төрагалыгы алдында бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча кеңешменин кезектеги жыйыны өттү. Биз бюджеттин киреше жагын көбөйтүүгө байланыштуу системалуу реформаларды жүргүзүп жатабыз. Натыйжа алып жатканыбызды байкоодомун, деди Сапар Исаков. Биз салык процедураларын фискалдаштыруусун кийрүү механизмдерин иштеп чыгуу үчүн бизнес менен тыгыз форматта диалог түзүп, өлкөнүн мыйзамдарын жакшыртып, ал эми аткаруу бийлигинин органдары өз кезегинде ар бир мыйзам актыларын аткарышы зарыл, деп кошумчалады өкмөт башчы. Премьер-министр Токуда Жапон фонду менен саламаттыкты сактоо жаатындагы кызматташтыктын келечегин талкуулады. Өкмөт башчы Токуда фондуна Нарын облустук ооруканага гемодиализ аппаратын тартуулагандыгы үчүн ыраачылыгын билдирди. Анын айтымында бул өлкөнүн жарандары үчүн абдан маанилүү жардам. Токуда коомдук фондунун директорлор кеңешинин төрагасы Мари Токуда белгиленген маселелер боюнча кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин тастыктады. Премьер-министр Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd компаниясынын төрагасынын орун басары менен кызматташтыктын келечектери тууралуу талкуулашты. Сапар Исаков калктын 60% айыл жергесинде жашагандыктан агрардык тармакка инновациялык технологияларды кийрүүгө өзгөчө көңүл буруларын айтты. Жолугушуунун жүрүшүндө телекоммуникация жаатында жана Шамси Капчыгайынын тегерегиндеги калктуу пункттарды туруктуу өнүктүрүү боюнча долбоорлор талкууланды. Infrastructure Leasing and Financial Services Ltd компаниясы жол, экономикалык зоналар, энергетика, телекоммуникация, канализациялык системалар, катуу калдыктарды башкаруу, билим берүү жана электрондук башкаруу тармактары боюнча долбоорлорду ишке ашырган алдыңкы индиялык каржы институттарынын бири болуп эсептелинет.
Ак Элбирсти сактоо боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Меморандумга курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Арсен Рыспеков, Ак Элбирсти сактоо боюнча Snow Leopard Trust коммерциялык эмес бирикменин директору Чарудах Мишра жана Snow Leopard Foundation and the Kyrgyz Republic коомдук фондунун директору Кубанычбек Жумабай уулу кол коюшту. Меморандум өзүнө Ак Элбирсти жана био ар түрдүүлүктү сактоону камсыз кылуу боюнча иш-чараларды ишке ашырууну, Ак Элбирстер жашаган аймактарында орун алган жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүүнү камтыйт. Жолдордо жарандардын коопсуздугун камсыз кылуудагы мыйзамдардын нормаларын аткарууда жеңилдиктер болбойт. Мыйзам бардыгына бир. Сапар Исаков кичи бустардын айдоочуларынын нараазычылыгын белгилеп, мамлекеттик жана муниципалдык көзөмөлдөө ыйгарым укуктуу органдарынын транспорттук кызматтарды көрсөтүү ишмердилигинде расмий эмес төлөмдөрү жөнүндө толук маалыматы бар экенин белгиледи. Я вам теперь говорю о таких неофициальных расходах. Есть там официальные и неофициальные расходы, которые мне передают водители. Значит, транспортному инспектору, господин министр, они неофициально дают 3000 сомов с бригады. Сотрудникам ГАИ, вот здесь присутствует заместитель министра внутренних дел, от 5000 сомов с бригады. Схема, которая вот маршрута раздается бесплатно, но тем не менее они от 100 сомов с водителя берут за эту схему. Ну, патент официальный 1500 сом, соцфонд 800 сом. Потом есть такие моменты, как вот посадчик, да? Это вот представители Минтранса. Ваши по 20 сомов снимают за рейс. Это неофициальные платежи. Транспортному инспектору по 20 сомов в день дают, утром и вечером платят. За парковку в день 60 сомов дают. Тоже проверяйте это все. Слушайте, ну если это подтвердится, тогда с этим надо разбираться очень серьезно. А скорее всего это подтвердится. Я вот даю поручение руководителю финансовой полиции, пожалуйста, в течение одной недели разберитесь. Премьер-министр спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыгы менен спортчуларды жана машыктыруучуларды сыйлады. Өкмөт башчы спортчуларды ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгү үчүн куттуктап жана алардын жетишкендиктери атамекендик спорттун келечеги тууралуу кабар берерин белгиледи. Премьер-министр белгилегендей, өлкөнүн тарыхында грек-римдик стилдеги балбандар Азия чемпионатында командалык эсепте алгач биринчи орунду алганы бүткүл республика үчүн сыймык. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө берүүсү. Биз бүгүн ташуучулардын жүргүнчүлөр алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү түрдө камсыздандыруу тууралуу маек курабыз. Бизде конокто финанс рыногун жөнгө салуу көзөмөлдөө мамлекеттик кызматын аткаруу кеңешинин мүчөсү Байбосунов Нурлан Мокушевич, кош келипсиз. Жакында эле биздин Бишкек шаарында өткөн кичи автобустардын тополоңун утурлай суроо узаткым келип жатат. Негизи эле биздин өлкөдө, Кыргызстанда канча камсыздандыруу, милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам бар? Кыргыз Республикасында азыркы убакытта 6 милдеттүү түрдүү мыйзамдар иштеп атат. Милдеттүү түрдүү камсыздандыруу мыйзамдар. Азыркы ушундай тополоң болгон 2 мыйзамга тиешелүү. Бул жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам. Анан экинчи мыйзам бул кооп жүктөрдү ташуучулардын жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу мыйзам. Ушул 2 мыйзамга тиешелүү да. Эми бул ташуучуларды мындай тартипке келтириш керек негизи. 2 мыйзам 2008 жылдан баштап кабыл алынган. Андан сырткары 2 жылдан кийин жарандык укуктук актылар өкмөттүн токтому менен бекитилип, күчкө кирген 2010 жылдан баштап. Азыркы убакытка чейин уже 10 жылдан ашык ушул мыйзамдар иштеп атат. Бирок ушундай камсыздандыруу полиси алып, өз туура мыйзам менен иштеген айдоочулар аз болгон себеби менен 2012 жылдан баштап июлунда жаңы өзгөртүүлөр киргизилген административдик кодекске. Ошол жерге 244 статьяга өзгөртүүлөр киргизилген, айып тарткан.
ошол эки мыйзамды аткарбагандарга, ташуучуларга 500 сом айып коюлган. Ошондон бери дагы 6 жыл өттү. Азыркыга чейин эки мыйзамды аткарбай жүргөн ташуучулар эч кандай айып тартпай жүргөн, мыйзамды аткарбай мыйзамсыз жолдорго чыгып, бир топ авариялар мындай биз коопсуз жолдор болсун деп, ошол себеп аркылуу ушул мыйзамдарды иштетиш керек деп. Анан ондай жол кыргызтардын саны көбөйгөн сайын биздин жарандар ошол ташуучулардын микроавтобус же автобустарда же таксомотордо ичинде отуруп, ушундай жол кырсыкта таасирлер аларга да тийип, жабыр тартып же жаракатка алып, ошондой эмелер азайтыш үчүн же ошолорго анан ушул айдоочулар өзүлөрү акча төлөй албаган менен хотя бы камсыздандыруу компания төлөгөндөй ошондой мааниси менен жасалган мыйзамдарда бул эл үчүн, ушул биздин жарандар үчүн. Ошол айдоочулар ушул мыйзамды аткарбаганы менен биздин жарандарга зыян келтирип атат. Азыркы учурда, акыркы 2-3 жылда биз баарыбыз көрүп атабыз, жол кырсыктын саны көбөйгөн сайын жарандар жаракат болуп, жабыр тартып, аларга таасирлер бир топ тийип атат. Же кол буттары сынып. Бирок ошолордун арасында да мыйзам менен жүргөн айдоочулар бар. Мисалы, сентябрда былтыр бир микроавтобус ошондой Бишкектин эки жолдун кесилишинде авария болуп, жол кырсык. Бирок ошонун камсыздандыруу полис бар экен. Камсыздандыруу компания келип 130 000 сом ошол жарандарга төлөп берди. Ошол жерден жаракат алгандарга. Ошондой примерлер да бар. Бирок көпчүлүгү эч кандай камсыздандыруу полис албай 10 жыл жүрө берет. Бүгүнкү күндө ошол камсыздандыруу полисин алгандардын саны канча пайыз? Ошол ситуацияны өзгөртүш үчүн жакшы жака. Өкмөттүн токтому менен дагы бир өзгөртүүлөр киргизилген. Бул правила дорожного движенияга. 1 апрелден баштап ошол жаңы өзгөртүлгөн правила дорожного движения күчкө кирди. Ошол жерге дагы бир топ өзгөртүүлөр киргизилген, бирөө ошол эки мыйзам жөнүндө. Азыр ушул ГОБД деген МВДнин сотрудниктер жол кырсыктарды көрүштүргөн, мондай правила дорожного движения туура эмес жасагандардын баарын кармап жүргөндөр, аларга дагы бир укук берилди. Бүт документтердин арасында ушундай айдоочуларды токтотконго дагы бир укук берилди, алардан камсыздандыруу полис сураганга. Ошол эле өзгөртүү. Башка иш, бул мыйзам эч жактан бери 10 жыл иштеп атат. Штрафтар 6 жыл болгон. Бирок 1 апрелден ушул быйыл укук берилди гаишниктерге, ошол айдоочуларды токтоткондо силердин камсыздандыруу полисиңер кайда деп сураганга эле. Эми алар уже текшергенден кийин штраф стоянкага машинени коюп, айдоочулардан сурайт, азыр бул камсыздандыруу полисти алып келмейинче бул штраф стоянкадан силер машинени чыгара албай каласыңар деп. Күнүнө дагы штраф стоянкага да төлөйсүңөр деп, ошондон коркуп атат. Бирок мыйзамсыз жүргөндөр бизге баарыбызга зыян келтирип атат. Биздин жарандарга зыян келтирип атат. Ошондуктан бул мыйзам иштеш керек. Бул мыйзам бүт баарына караштуу. Бирок дагы бир жолу эскертип коеюн. Бул эки мыйзам, бир мыйзам жүргүнчүлөрдү ташуучулар жөнүндө, ошолордун жоопкерчилигин камсыздандыруу. Экинчи мыйзам бул кооп жүктөрдү ташуучулар. Азыр дагы бир тияк-бияктан маалымат угуп атабыз, ошол кооп жүктөрдү ташуучулар дагы жөн жүктөрдү ташуучуларды мындай баштарын айлантырып алдап атат аларды. Силерге да тиет деп, силер да айып тартасыңар деп. Бирок ал туура эмес. Мыйзам кооп жүктөрдү ташуучулар эле тийиштүү. Ошол кооптуу жүктөргө эмне кирет, ошону тактап кетсеңиз? Бул жакшы суроо. Бул химический болгондой ар кандай эмелер ушул ден соолукка зыян келтирген, мисалы, баягы кислоталар же цианиттер. Эсиңердеби, 20 жыл мурунбу көлдө кумторго бараткан машине цианиттер менен сууга кулап көпүрөдөн. Ошол жерден бир топ элдерге зыян келтирген. Ошол биздин Кыргызстанга да зыян келтирип, ал цианиттер көлгө чейин ошол суу менен агып. Бирок ошол окуя мындай салыштырганда алардын камсыздандыруу полис бар экен. Ошол кумтор камсыздандыруу полистерди ошол кездерден баштап азыркыга чейин жыл сайын алат камсыздандыруу полистерди. Ошондуктан камсыздандыруу компаниялар
ошол зыяндарды төлөп берген да. Ошол эле айыппулдарга кайтсак, ошол кичи автобустардын иш таштоо себеби дагы ошол болду. Негизи алардын көлөмү аябай эле көппү, ошону түшүндүрө кетсеңиз да. Камсыздандыруу полистин баасы мисалы автобус же маршруткалардын башка эсептелет да. Мисалы бир орунга 136 сом деп эсептелет бир жылга. Мисалы мындай эсептегенде жөнөкөй маршрутка 15 орун болгон маршрутка шаардын ичинде айдап жүрсө, бир жылдык камсыздандыруу полис 2050 сом болот. Бул акчаны ошол айдоочу бир күнүн ичинде эле таап коет. Мындай бир жылга бөлгөндө ошол бир маршрутка 15 киши адамды ташыган же 15 орун болгон маршрутка күнүгө 6 сом эле төлөнөт камсыздандыруу полис. Бир жылга 2050 сом. Мындай чоң автобустар ошол отургучтар көбөйгөн сайын баасы көбөйөт. Бирок бир отургучка 136 сом. Бирок мындай шаарга айдагандар же чет мамлекетке айдаган автобустар же маршруткалар алар кичине кымбатыраак, бир жылга бир отургучка 204 сом төлөнөт, 205 сом төлөнөт. Ошондуктан мындай эсептегенде алар бир күндө тапкан акчасын эле төгөт да. Бир жылга жетчүдөй камсыздандыруу полис жапканга. 6 сом болуп калат экен да. Бир күнгө 6 сом бир маршруткага. Кооптуу жүк ташуучу унаалар дагы ушундай өлчөмдө айыппул төлөшөбү? Ал да түрүнө жараштуу бөлүнөт. Мисалы 2,5 тоннага чейин алар 10 миңден 15 миң сомго чейин жылына төлөйт. Майда ташуучулар. А мындай чоң кырсыкка болгондо зыянда көп келтирген чоң машиналар, унаалар, алар көбүрөөк төлөйт, 60 миң сомго чейин. Эми кодекс жөнүндө мен айтып кеттим, что мындай дагы туура эмес маалымат берилип атат. Кээ СМИда ошол туура эмес маалыматты берип атат. 1 апрелден баштап ушундай айыптар киргизилиптир деп. Ал туура эмес, 6 жыл болду. Административдик кодекска киргизилген өзгөртүүлөр 6 жыл болду. Ошол менен мындай эсептегенде 10 жыл ушул жол жүргүнчүлөр бизди баарыбызды алдап, камсыздандыруу полис албай жүрүп, мыйзамсыз жүргөндөр. Андан сырткары 6 жыл уже айып тартпай жүрөт. Текшерчү мындай бир да орган жок болгон менен. Бирок 1 апрелден баштап именно ГОБДД ошондой укук берилгенден кийин булар баары коркуп атат. Дагы бир айтып кетейин. Бир топ ушундай ташуучулар, жүк ташуучулар, кооп жүк ташуучулар же жүргүнчүлөр ташуучулар ошол убакытты күтпөй, эч кандай забастовка кылбай эле 6 миң полистен ашык бир айдын ичинде сатып алды. Алар мындай мыйзам менен жүрөлү деп, алар менен биз баары сүйлөшүп, бир топ жолу жыйын өткөрүп, аларга түшүндүрүп, ошондой жумуштарды өткөргөнбүз мурунда. Алар түшүнгөндөр ошо биз менен кырылышпай, мыйзам менен туура жүрөлү деп жүргөндөр 6 миңден ашык айдоочулар. Бирок лицензия канча айдоочуларга берилиптир? Биз азыркы ушундай маалымат бар. 13.500-гө жакын айдоочулар лицензия алыптыр, ушундай жүргүнчүлөр ташыйлы деп. Ошолордун жарымы заранее камсыздандыруу полис сатып алыптыр. Бирок ушундай забастовка болгон учурда алар трассага чыгабыз, иштейбиз, бизде камсыздандыруу полис бүт баары туура, мыйзам менен иштей беребиз, өкмөткө биз каршы эмеспиз деп жолго чыккандарды жолдон кармап коркуткан ошондой угулуп атат маалыматтар. Бул ошол ГКНБ, анан силовой ведомстволор ошол менен иштеп атат. Ушуну ким кылып атат? Ошол айдоочуларды ким коркутуп атат? Ошол туура мыйзам менен иштегендерди коркутуп, баштарын айлантырып, жолго чыкпагыла, элдер ташыбагыла деп ошону да чечиш керек. Ким мындай мыйзамсыз жолдор менен алып баратат? Ошол полисти алуу процедуралары тууралуу айтып берсеңиз, ал жеңилби, оңойбу, бюрократиялык тоскоолдуктар жокпу? Эми 13,5 миң айдоочулардын арасында жарымы камсыздандыруу полис бир айдын ичинде алып алды. Бизде азыр 20дан ашык камсыздандыруу компаниялар бар. Бирөөсү мамлекеттик камсыздандыруу уюм. Кээ бирөө айдоочулар айтат, биз мамлекеттик камсыздандыруу компания болсо ошого төлөйт элек. Андай компания бар. Биз уюштурганбыз. Кааласаңар мамлекеттик камсыздандыруу компанияга, уюмга кайрылгыла. Кааласаңар жеке менчик компанияларга кайрылсаңар болот, өзүңөр тандасаңар болот. Эч кандай проблема жок. Оп оңой.
Сизге бардыгын толук түшүндүрүп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз бүгүн ташуучулардын жүргүнчүлөр алдындагы жарандык жоопкерчилиги тууралуу маек курдук. Саламатта калыңыздар.